Барыбызга белгилүү, ички миграция дагы эле токтобой жатат. Мына биз көрүп жатабыз, айыл жергесине барып атабыз, жаштар калган жок. Жаштар азыр кайсыл жака, Борборго, Бишкекке келип жатат, Бишкектин айланасындагы айылдарга жайгашып атышат. Бишкекке келип жайгашкан жаштар кайра айылга барбай жатышат. Мен чет өлкөнү айтпай жатамын да. Мына жакшы программа менен иштеш керек да, айыл жергесине көбүрөөк чоң проекттин жумшаш керек. Өкмөт жакшы бир иш-чара уюштуруп алса, айыл жергесин биз жоготуп алабыз, айылдарды. Мына Норвегия мамлекетинде мамлекет бюджетинин көп акчасы айыл жергесине жумшалат экен. Алар жакта кайрадан шаардан айылга барып иштешет экен. Биз да ошого окшогон проект менен иштесек болот да. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, мына бул көрүп атабыз го, шаар тыгынга айланды, транспортто тыгын, экология начарлап атат. Мына кылмыштуулук да көбөйүп атат, шаар жерден келип жумуш жок, жаштар эмне кылмышка барып атышат, урлукка барып атышат. Ошон үчүн эгерде биз айыл жергесине көбүрөөк мына көңүл бурбасак, анда келечекте мына 10-20 жылда биз айылды жоготуп алабыз. Мына жылдан жылга миграция өнүгүп атат. Мына өзүбүз дагы уюштуруп берип атабыз, өкмөт чет жакка барып иштеп келгиле депчи. Бирок ошол мезгилде айыл жергеси калып калып атат да, таштанды болупчу. Ошого көбүрөөк көңүл буруп, мына бул өкмөткө дагы ушул мен азыр урматтуу төрөгадан да сурандым, протокол тапшырма берилсе, ушу айыл жергесин өнүктүрүү боюнча биз чоң жакшы программа кылып иштеп, көбүрөөк бюджетти айылга жумшап, айылга жаштар тартыш керек.